Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда бүгүнкү күнгө болгон Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Алгач барыңыздарды бүгүнкү балдарды коргоо эл аралык күнү менен куттуктайм. Биздин балдарга ден соолук, келечек каалап кетем. Адаттагыдай 1-июнь 20-жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетем. Bir сутка ичинде жалпысынан 11 бейтап ооруканалардан айыгып, сакайып үйлөрүнө кайтышты. Бишкек шаарынан 5, Нарын областынан 6 бейтап. Булардын кайталанган алынган анализдердин жыйынтыктары отрицательный деп чыгарылды. Ошентип бүгүнкү күнгө жалпы 1181 бейтап айыгып ооруканадан чыгып кетишти. Ошол эле учурда bir сутка ичинде 1151 лабораториялык тастыктоо иштери жүргүзүлдү. Жыйынтыгында ушу дагы тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алган жаңы 69 учурун биз таап каттоого алдык. Бишкек шаарында 21, Чүй областында 6, Нарын областында 14 учур, Ош областында 1 учур, Ош шаарында 9 жана чет жактан келген биздин мекендештер жарандардын арасына дагы 18 учуру табылып каттоого алынды. Ошол 69 учурдун 18 учуру деген ошо чет жактан келип атышат. Бул завозной деп алып атабыз учетко. 26,5% ушу чет жактан келип, мына бүгүнкү күнү биздин каттоого алынып атат. Ошол эле учурда жана контакт катары биздин көзөмөлдө туруп аткан адамдардын арасынан ушу дагы 46 учуру ошо контактлардын арасында болуп атат. 67,6%. Мына ошол эле учурда 5 учурунда деген жанакындай жугуп аткан шарттары кандай болгон, кимден жуккандыгы табылбай, источник табылбай турганы 5 учуру. Жалпы Кыргызстанда тастыкталган ковид инфекциясынын саны 1817 учурга жетип калды. Анын ичинде Жалал Абад областында 162, Ош областында 219, Ош шаарында 191, Чүй областында 133, Бишкек шаарында 457, Баткен областында 29, Нарын областында 372 учур, Ысык Көл областында 14, жана ошо чет жактан келип аткан, башка мамлекетте жүрүп аткан биздин мекендештер кайтып келишкен. Ошолордун арасында дагы жалпысынан 240 учуру мына бүгүнкү күнү табылып, алардын баарына жанакындай эпидемияга каршы иш-чаралар көрүлүп, обсервация жана домашний карантин деп үй карантиндеринде иш алып барылып жаткан кези. Бүгүнкү күнү ошол биздин стационарларда 620 бейтап бар. Оор абалдагысы 12, жандандыруу бөлүмүндө 5, орточо оор абалда 79, жана канааттандыралык калыбында бүгүнкү күнү 529 бейтап жатат. Чыгарылганы 1181, каза болгондор 16. Бүгүн 7630 адам медициналык көзөмөлдө үй карантин шартында кармалып туруп атат. Булар деген ушу тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны. Республика боюнча обсервацияда жаткандардын жалпы саны бүгүн 2393 адамды түздү. Мына бүгүнкү күнү ушундай статистикалык маалымат болуп атат. Бүгүнкү күнү ошол республикалык инфекция ооруканасында бир аз ал жерге разгрузка жасап иштерди улантып атабыз. Койкаларды ачып атабыз. Кечээ айта кетишим керек, мына Кыргыз-Түрк ооруканасындагы ошо даярдоо иштери жүрүп атат. Ал жерге дагы ошол баягы
табылып аткан учурларды ошол жерге алып барып жанакындай дарылап иш алып барыш керек. Бир аз тегеректе жашаган калктын арасынан да түшүнбөстүктөр болуп кечөө ошо алар менен жолугушуу уюштуруп, бар жоон түшүндүрүп, ал жерге жанакындай шарттар кандай болуп аткандарын, жалпы дүйнө жүзүндө эмне болуп атканын, биздин республикада эмне болуп аткандарын ошо кеңири маалымат берип, ал жерде пикир алмашып, ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына бүгүнкү күнү бул иштер улантылып жатат. Мына дагы эле ушул учурдан пайдаланып, бүгүнкү майрамыңыздар жакшы өтсүн, балдарыбыз ден соолукта болсун деп дагы бир жолу тилеп кетет элем. Ошол учурда мына дагы эле карантин шартында болуп атабыз. Ушу балдарыбызды ден соолукта чың ден соолугун сактап бүгүндү өткөзүп, ошол эле биздин саламаттык сактоо министрлигинин шарттарындагы эсиңиздерден чыгарбай, унутпай ушул социалдык дистанция, жанакындай көп жерге көпчүлүк чогулган жерлерден да ошо балдарды кичине обочолонтуп, ошо туура мамиледе болсок. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бүгүнкү маалымат ушул. Уважаемые соотечественники, разрешите вначале поздравить всех нас с Международным днем защиты детей. Это очень хороший праздник. Пожелать нашим детям крепкого здоровья и светлого будущего. Статистическая информация на 1 июня 2020 года. За последние сутки из стационаров республики выписано 11 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. В Бишкеке 5, в Нарынской области 6. При выписке результаты анализов на коронавирус были отрицательные. Таким образом, всего за все время выписано с выздоровлением по стране 1181 пациент. За прошедшие сутки проведено 1151 лабораторный анализ. Работа проводилась среди контактировавших лиц в зонах поиска контактных лиц в рамках эпидемических очагов. В результате проведенных лабораторных исследований выявлено еще 69 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки. В Бишкеке 21 случай выявлен, в Чуйской области 6 случаев, в Нарынской области 14 случаев, в Волжской области 1 случай, в городе Ош 9. И среди прибывших из-за границы наших соотечественников выявлено еще 18 случаев. Из этих 69 случаев 18 случаев это завоз произошел из-за границы. Это составляет 26,5%. 46 случаев было выявлено среди контактировавших лиц с подтвержденными случаями. Источник инфекции не установлен в 5 случаях. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Эпид-расследование проводится специалистами наших центров профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора. Таким образом, зарегистрировано в Кыргызстане 1817 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них в Джалабадской области 162, в Волжской области 219, в городе Ош 191, в Чуйской области 133, в Бишкеке 457, в Баткенской области 29, в Нарынской области 372, в Висыкульской области 14 и 240 случаев было выявлено среди наших соотечественников, которые вернулись из зарубежных стран. На сегодня в стационарах находится 620 пациентов, в тяжелом состоянии 12, в реанимации 5 пациентов, в средней тяжести 79 пациентов, в удовлетворительном состоянии 529. Выписано 1181, умерло 16. На сегодня 7630 человек находятся под медицинским наблюдением в домашних карантинах из числа контактировавших с подтвержденными случаями. Обсервационные мероприятия продолжаются. На сегодня в обсерваторах находится 2393 человека.
На сегодня противоэпидемические профилактические мероприятия проводятся. И, пользуясь случаем, еще раз поздравляю наших детей, желаю им крепкого здоровья. И в этот день еще раз призываю соблюдать все необходимые профилактические мероприятия, особенно избегать мест массового скопления людей, не приводить туда наших детей, и принять все меры по профилактике заболеваний среди детей и среди взрослых тоже. Это та информация на сегодня. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Нурбулат Илешевич. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Усенбаев Нурбулат Илешевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на странице Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Еще раз от имени Республиканского штаба, а также сотрудников пресс-центра Республиканского штаба поздравляем всех кыргызстанцев с Международным днем защиты детей. Спасибо за внимание.